Салам достор, эфирде кайрадан Prod Mix KG каналы. Мен сиздер менен Асхат Айсыракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Дүйнөдө дүрбөлөңгө түшүрүп жаткан коронавирус Кыргызстанга дагы келип жетти. Так ушул коронавирустун таасири Кыргызстандын базарларына кандай тийип жатат? Мына ушул тууралуу сиздерге бүгүн бир аз маалымат бергенге аракет кылабыз. Сиздер болсо бизден алыстабай ой пикириңиздерди билдирип, жана ошондой эле биздин каналга дагы катталганды унутпаңыз. Элге 5 карамдан 10 карамдан ун берип атабыз. Бирок тонналап бере албайбыз, анткени жок. Просто бул паникада жөнө бул. Тиякта деген аз канча деген миллион деген масканы чыгарып атат, туурабы? Ошол масканы сатыш үчүн ушундай кылып атышат. Мы здесь работаем. Сейчас у нас начинается дезинфекция. Вчера дезинфекция кылып атабыз. Вот Дурдой как существует, я ни разу не видела, чтобы делали дезинфекцию. Өкмөт эчтеген чечпесе, жолду чечпесе каяктан кетет? Жол жабык, баарын билет. Эми Кудай сактасын, эми ал кирип элек оңгом дачы. Өтө ызы чугуп деле керек жок да. Ал оору келип эле өзүбүзгө. Жерге атын айткым келбейт, аны айтсаң чакырасың да, айтпаш керек аны колдон кезде. А почему я должна сейчас 800 сомов ежемесячно им давать? Казактар чыгат, чала Дордой жабылсын. Искаженная информация болот. Ошого обида болот атат магачы. Половина народа хочет закрыть, половина народа не хочет закрыть. Мы никого не запрещаем. Это дело каждого. Человек может закрыть, сидеть у себя, отдыхать. Рынок Дордой продолжал и будет продолжать. Жабылса жакшы болмок, бир аз 20 күнгө чыгат жабылат. Рынок не закрывает Салымбеков или профсоюзная организация. Рынок закрывает правительство. Правительство дает команду, мы тогда закрываем. Закрывать рынка необходимости нет. Вы знаете, что только 3 случая коронавируса. Паника на Киргизии, этого не надо. Половина народа хочет закрыть, половина народа не хочет закрыть. Мы никого не запрещаем. Это дело каждого. Человек может закрыть, сидеть у себя, отдыхать. А есть люди, которым есть мурунку карыстар бар экен, они ждут. Некоторые торгуют для таласа, для нарына. Люди, понимаете, здесь разные же есть категории. Есть продукты, есть почему мы закрываем. И поэтому люди просят не закрывать на сегодняшний день. Мы со стороны администрации, профсоюзной организации проводим с людьми разъяснительную работу, объясняем, что по налогам идет отсрочка на 3 месяца, по кредитам идет пролонгация кредита, по аренде земли администрация рассматривает на снижение земельного налога, по субаренде с хозяевами ведем работу. Поэтому рынок Дордой продолжал и будет продолжать в штатном режиме. Завтра арзан деп атат, арендаларын барын түшүп атат. Кейбирлер даже бесплатно берип атат. Завтра саат 2-де Министерство экономикада будет совещание. Совещание будет с министром экономики для поддержки малого и среднего бизнеса. Я там буду присутствовать не как председатель профсоюза, я являюсь вице-президентом Дордоя, президент ассоциации рынка и сферы услуг. Почему мы блюстим и наши ребята метод? Мы хотим покой рынку. Уже надоело вот так, понимаешь? Мы здесь работаем. Сейчас у нас начинается дезинфекция. Вчера дезинфекция кылып. Уже не переставали дезинфекцию делать. Мы бережем. Колдорун жууп атабыз. Коронавирус объяснять этип атабыз. Киргиледеп айтып атабыз. Иштебесең иштебей койгула деп атабыз. Земляны төлөбөсөң төлөбөйт. Бирок эл чыгып атат да өзү иштейбиз деген. Анан кийин баягы ана Ньютивен чакырат, НТС чакырат. Бир кичинекей журналист келип туруп чуркап келип запись кылды. А где это журналист? Мына сен келип запись кыласың. А сен карапайым ишкерлер проблема болсо Салымбекке барасыңар, мага барасыңар. Бул чечпейт сенин вопросуңарды. Кечирип кой. Булар тартып, ана казактар чыгат. Чала Дордой жабылсын.
Искаженная информация. Вот что обида вот от Магачи. Где вы нам помогли? Какой журналист? Баягуну передали. Арендан монча туруатас, арендан журналист чечпейт. Арендан Салымбеков чечет. Профсоюз жардам берет. Tavırlar hazır yok. Anan degen dollarda көтөрүлүп, доллардын деле эмеси билет этип атат. Зыян тийип атат да, доллар бүгүн 76 болупту, эртең Бүгүн 76 болуп кетти го. 80 болот деп атат. 80 болсо конкретный кымбаттайт да, баары эле бүт жагы конкретный кымбат. Анан итагеле азыр соода жок. Товарлар азайган, товарлар 30% жок болуп атат. Буну кудай толук эмес. Бул боюнча кете берсек эмне болот деп ойлойсуң? Бул боюнча кете берсек эми көрөбүз, кыйынчылык болот, баба. Аренда чыгыш кыйын болот дегендей. Бул жерде эми сиздер арендаңыздар ошого жараша арзандап атабы же? Жок, аренда жөнүндө эч ким андай эч ким ойлобойт. Аренда наоборот кымбат болсо кымбаттайт, арзандатпайт эч ким. Ошондой. Баягы эле элге Зыян, баягы эле кыйынчылык. рахмат. Медет да. Биз чыкпай калсам эртең арендам өсүп кете берет. Мен иштешим керек деп чыгат да барчы. Ошондуктан элдер чыгып атпайм деп отурат, бүт эле Кытайлар бүт жооп кетти. Мына менчик көмөлөр бүт жооп кетишти. Арендаторлар отурат. Отурат. А бирок соода жок. Соода жок, эл жок. Аренданы ошо ижараны түшүр десеңиздер, силерге ошо аренда бергендер кожоюндар түшүрүп келген. Эми аны кээ биркелер түшүнүп макул бира коюп беребиз дегендер бар. Арасында кээ биркелер жок. İşteysin iştebeysin buna farkı yok dedi var. Sizge de az ошол да, өзүңүз континент. Biz arendada oturabız. Соода жок. Соода жок. Жабап соода жакшы болмок. Bir ay 20 gün көч хотя бы. Антенде, Ооба. Кой октойлар көп. Музыканы коюп. Өзүңүздүн көңүлүңүздү бир аз көтөрүп. Азыр деле киши жокко эмне жабылбай отурасыздар дейм. Ошо күтүп атабыз үмүттөнүп. Так, киши келип калат. Ооба. 3,5 болупту. Бирок мындай мисалы үчүн азыр мындай эми бир ай киши келбейт да, сиздердин арендаңыздар кандай болуп атат? Ошону ойлонуп атабыз аябай. Айткан жоксуздарбы ожоюндарыңызга аренда? Сиздер арендада отурасыздар да? Ооба. Ижарада. Ооба. Ижараңыздарды арзандатып андай жок э? Пока андай бирок баягы кечээ кол чогултуп эме кылып атканбыз. Кишилер мурун эле соода жок беле же ушул? Жок, азыр могу вирус келгенден бери андан дагы жаман болуп калды соода. Такыр соода жок э? Сиздер ижарада отурасыздар да э? Ооба. Ижараңыздарды кандай арзандатуу? Арзандатуу болгон жок, ошону эле койдум. Ошол эле койдум. Сиздер талап кылган жоксуздар э? Талап кыла элекпиз да жакта. Ужас. Ужас. Тихий ужас. Чего все спрятали? А сейчас людей нету, а что торгуемся? Стоим, Закрыт? ждем. Вообще, я надеюсь, что нас закроют. Это было бы лучше. А там администрация говорит, посмотрите, что... вот пыль какая, да? Они сейчас вот север в зале как обработали. На вот эту грязь они набрызгали эту хлорку. И что это? А крысы 3-метровые бегают. Вот дурдой как существует, я ни разу не видела, чтобы делали дезинфекцию. Битуля, минтуля, рикрыля, булмарауля, уже надоело вот так, понимаешь? Мы здесь работаем. Сейчас у нас начинается дезинфекция. Вчера дезинфекция хлопоталась. Уже не переставали дезинфекцию делать. Мы бережем. Колдорн жуаталась. Коронавирус объяснять эту аталась. Лично я не видела. 20 лет я стою на рынке, и один раз еще. Я не знаю, может сейчас что-то предпримет, хотя сомневаюсь. Со вчерашнего дня как бы дезинфекцию сделали, да? Уже? На севере делали, он к нам не относится, у нас другой хозяин рынка. А насчет аренды как у вас там? Аренду вот мы все, вот у меня завтра аренда, да, он сказал, мне кризис не волнует. Вы не положь, это твои проблемы, не наши, а торговли нет уже месяц, не то, что там вот сегодня именно, а месяц уже мы стоим. Если они... не хочется, типа, закройся, да, уходи, да? Уходи, хоть куда уходи. А администрация тоже ничего не делает. Я не знаю, что дальше будет и как мы будем жить. Вот сейчас... Если не секрет, у вас сейчас вот месячная аренда составляет? Ну, здесь, видите, разные. Вот этот сектор, да, максимум должен быть 10 тысяч, а он до 10 не доходит. 15 плюс охрана, плюс 2000 налог, соцфонд и патент. 15 это аренда, да? Месяц? Да.
А там выше уже 20. Вот за черту перейдешь 20, там еще выше и еще выше. А где выше, когда у нас вообще торговли с января нету? Мы стоим, вот просто тупо стоим. А куда деваться? Кому за 40 уже никуда на работу не устроишься. Вот, стоим. Да? А сейчас нас еще вынуждают платить за соцфонд. Соцфонд, да? 800 сом добавили. Мы 1250 не можем, а 800 сомов ежемесячно соцфонд. Это когда Это добавили? типа наша пенсия. Вот с этого месяца какая пенсия? Я всегда говорю, такая сильная держава, как Советский Союз, развалился. Люди остались без своих денег. А у нас, о какой пенсии? О чем говорите? 800 сом. Сейчас не можем, завтра у нее аренда, у меня аренда, мы стоим без денег. Если мы завтра не вытащим деньги, нас попросят. Ну, скорее всего, правительство, наверное, потребовало нам, да? Ну, не 800 сомов же ежемесячно, ребята. Не 800 же. И то люди не платят. За год мы можем 1200 отдать, правильно? С 1000 сом это отдать за год. Но не 800 сом ежемесячно. Да? Нам кто помогает? Я, например, своих детей сама поднимаю. У меня муж умер, когда моему младшему ребенку было 2 годика. Я хотела подать, ходила в соцфонды, добивалась, чтобы мне дали пособие. Мне сказали, а вы были разведены. А я им сказала, а при чем тут мои дети и мой развод с мужем? Дети же теряют же кормильца, правильно же? Они мне отказали. А почему я должна сейчас 800 сомов ежемесячно им давать, в карман оплачивать? Бош қалдыңыздар ана. Анне еш қозда отырасыздар. Үміт та. Үміт. Үмітмен жашайсыздар дейсіз бе? Жақсы. Бұл жерде киши аябай көп, жұмыс аябай көп болчу. Азыр ошо мурун ошондой болчу да. Канчадан бери ошондой болду ошондо? Кечеден бери? Карантинден бери болду эми. 3 күн болду. Эми силер эмне кылып атасыздар? Мурун бияктан иштеп, кичине тыйын тапшырыштар, эми кандай кылып атасыздар 1 ай бою? Алланын жазган бирдекесин көрөбүз да. Иә. Алланын жазганын көрөбүз да. Вирус качан тазаланат иш бар. Өкмөт жакшы иштесе, ушул жерден бирдекени чечип берет. Өкмөт иштеп койсо, бул алакетти чечип береби? Эшектин чогуна чечип албай жүрөбүз. Жакшы. Биякта эч ким келбей калыптыр деген кишилер жок, эч ким жок, Кетти уже, келдик деп ойлойм. Мындай товар кетип атабы Казакстанга? Өкмөт эчтеген чечпесе, жолду чечпесе каяктан кетет? Жол жабык, чегара жабык. Жол жабык, баарын билет. Бул жерде эч ким жок. Көптөгөн адамдар карта ойноп отурушат. Ал эми шаарыбыздын так борборунда жайгашкан Ош базарында күндөгүдөй адаттагыдай эле көрүнүш карапайым эл коронавируска камырабагандай. Сода жайына отурабыз. Бала эч кандай өзгөрүү болгон жок, Бала өзгөрүү болгон жок, ошондой эле ордунда турат. Кенен эле. Кенен эле биякта. Сода болсо күндөгүдөй эле жай болуп атат. Элде эле жок. Эл аз, Эл аз. Элдин бир жарымы келбей калды болуш керек азыр. Жарымы келбей калды, үйүнөн чыкпай калышты да бардыгы элечи. Бирок немелер баалар ошол эле боюнча турат. Майлар Дордой базарында макарондор калбай калды деп атышат. Макарондор эми бизге жетиштүү эле келип атат мынакей. Кенен. А сиз эмнеге маска кийбей эле соода кылып атасыз? Тунчугуп кетип атам, тияка таштап койдум. Маска деле жардам бербейт экенби? Билбейм, мен чыдай албай жатам. Улам чечип кайра кийип, улам чечип кийип ушундай болот. Молтова? Многоразовый, да? Многоразовый, да? Өзүңүздөр тетиңиздер мындай масканы? Жок, түйүп, турдой эле алып келип атабыз. Иә, турдой. 100 сомдон болот турбайбы, Биз азыр Ош базардын жер жемиш жашылчалар саткан жакка келдик.
Бааларды билип көрөлү, бирок баалар биздин байкашыбызча эч кандай өзгөрбөптүр. Баардыгы жайында, эч кандай кызаалат болуштун кереги жок, беймаза болуштун да кереги жок. Баардыгы жайында мынакей Ош базарында кадимкидей адаттагыдай эле соода болуп, элдер кадимкидей эле соода кылып жатышат. Элдер кадимкидей эле маска кийбей эле баардыгы эле жакшынакай жүрүшөт. Баардыгы Кудай деп эле, баардыгы Кудайдан деген адамдар. Андыктан урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз эли, сиздерди дагы тынчсызданбаганга жана ошондой эле кызаалат болбогонго чакырабыз. Азыр биз сиздерге алдыда дагы ундардын баасын да билгенге аракет кылалы. Бүгүн баардык жакта эле ун аябай талап атышат го, Жок, баардык жакта деле. Ошто деле, Бишкекте деле, каякта ун сатты эле. Мен үйүндө ун тыгып калдым. Жактан оору чыгып калды, бияктан оору чыгып калды. Тыгынып калат деп коркуп атышат, Жок, Сиздерде канчадан болот ун эми азыр бүгүнкү күнү? 33төн. Килограммы? Болуп атат да. Эмне себептен? Мисалы үчүн акундуку мисалы үчүн 1500 сомдон 1450дөн өйдө болбосун депчи. Так. А негизи 1440тан өзү бул жака келиш керек эле. Биз 1 сом 2 сомдон кошуп сатыш керек эле, бирок бизге ун жетпей атат да. Жок болуп атат. Жетпей атат. Келбей атат. Анын 10 карамдыктарды аракет кылып алып атабыз, 10 сомдон кошуп. Болду ошол эле. Мисалы үчүн мурда 310дон болсо, азыр 320дан. 290дон болсо 300дөн эле сатып атабыз. 1 мешоктон 2 мешоктон алып атабыз, элге 5 карамдан 10 карамдан ун берип атабыз. Бирок тонналап бере албайбыз, анткени жок. Жарым 1400. Казакстан. Ушулар 1800. Акундукучу? Акундуку 1450. Ошондой бир аз кымбаттады, ошондой эле болчу эле. Бир 50 сом кымбаттады. Бирок кенен эле ун, талашташ үчүн жок калат деген коркунуч жок, Ун толтура кенен. Просто элдер өздөрү паника кылып атат да. Айтазан мына 320дан сатып атасыз койдун еттен. Уйдуку кандай болуп калды? Уйдукун билбейм, уйдукун өзүнөн сатып Сатпайсыз уйдукун, 320дан койдук болду. Койдук 320дан сонун еттер. Могу кечеттен бери мындай соода аз болуп, мындай таасирин тийгизген жокпу сиздерге? Таасирин тийгизип атат, конечно. Мындай аз да. Анткени эмне кафелер иштебей эле, в основном койдукун кафелер алат. Азыр кафе иштебей эле, бүт баары жабык. Биз өзүбүз эле кичине эле элдер бир аз алып атат. В основном уйдуку кетип атат ошол. Анан сиздер мындай бюджетиңиздерге мындай таасирин тийгизген жокпу? Мисалы аренда төлөйсүздөр. Арендабыз бар, күнүгө эмес дагы төлөйбүз ошол. Кымбат эле болот. Айла жок эми иштебей кое берсек болбойт да, бала бакча бакыш керек ушундай. Бүгүнкү күнү уйдун эти канчадан болуп атат азыр? 350дөн 380ге чейин да ушундай. Демек кымбаттаптыр. Эттин эмесине жараша да эми баягы арын бир өзү ургачы сатат, бир өзү букан этин сатат дегендей да, ушуну эт түлүгүнө жараша. 350дөн 380ге чейин. 80ге чейин ооба. Койдуку, билбейм, бизге койдукун жылкын саткан уруксат жок да. Биз только уйдукун сатабыз. Койдукун кой саткандардан сураш керек, жылкынын жылкы саткандардан. Уйда эми баягы оптимальный уй ошол. Бирок сиздерде соода кадимкидей эле, күндөгүдөй эле, адаттагыдай эле. Кудайга шүгүр. Эми муну жаап койсо анан эл ачка калбай кайып барат. Вещевой болсо мейли. Анан Кудай сактасын, эми коркуп атабыз биз деле. Жакшы. Жабат деген имиш бар эми. Жаппай эле койсун бирок, Жаппай эле койсун. Эми Кудай сактасын, эми ал кирип эле оңгомдачы. Өтө ызы чуу кылып деле кереги жок да. Неге өзүбүз эле коркпайчы. Ошо өзүңүз оюңузду айтсаңыз, коронавирус боюнча сиздин оюңуз кандай? Жерге атын айткым келбейт, аны айтсаң чакырасың да, айтпаш керек аны колдон кезде. Ал оору келбей эле койсун бизге. Эч кандай маска кийбей. Маскам жок, эчтекем жок. Мен перчатка ки деп кыйнадым, а перчатка кийип алдым. А так менде эч кандай коркунуч жок. Мен эмнеден корком? Бир гана Аллахтан корком. Таза, бир гана Аллахтан коркобуз. Таптаза. 5 бал дарат алып, усул алып чечине коюп жүрсөң эле эчтеке болбойсуз. Турабы? Ошо мына турам мен. Перчатканы кыйнап кийгизип койду, а так маскам жок. Маска кийгенде пайда деле жок дейт го. Адан кече кийдим бир күн. Думук болуп калайын дедим. Кой, кийбей койдум. Бери сиздерге мындай таасирин тийгизип, соода жакшы болбой эме болуп аткан жокпу? Болуп атат, соода болбой атат. Токтоду да ошо 2 күндөн бери.
А бирок арендаңыздар арзандаган жок, Арендага арзандаган жок. Аякта биз чыкканыбызга күнүнкүсүн сода болбосо дагы алат да бизден. Күндө алат деп Күндө алат. Күндө эгер жашыруун болсо канча төлөйсүздөр ушул? Мен төлөйм, мен реализатормун. Айына да төлөйсүздөр, анан күндө төлөйсүздөр ошондо? Жок, бизде күнүнө эле төлөйбүз. Күнүнө төлөп турасыздар. Айына Сода болбоду, эме болжок. А мисалы азыр карантин болуп атат, элдер көчөгө чыгарбай атат деп мындай кичине азайып жеңилдетүүлөр болдубу? Жок, андай болду. Андай болгон жок, Жок. Как положено алат. Жукса эртерээк эле жукмакта жайдек кишилер өлүп калмакта турабы? Канча деген эме бар экен. Эне паника болду. Чоңдор чоң эле акча таап алайын деп атышат да. Сен ойна? Мен оюм да эми. Бирөө кийип жүрөт, досу кийбей жүрөт. Экөөдөн кийиш керек эле да. Турабы? Чоо. Бирөөнү тиге жукпай калабы. Экөө бир жакка барат да тамак ичет. Бирөө чечип алып ичет да, маскасын ичмек беле. Эле паника бул. Просто эмек алдырбаш керек да бул. Паника алдырбаш. Өлө турган адам ал оор эмес, башка адам оору менен деле өлөбүз. Турабы? Алам деген, алам десе жөн эле башка оору менен эле алат. Бул оору менен эмес дейсиң. Мен просто бул паникада жөнө бул. Тиякта деген азыр канча деген миллион деген масканы чыгарып атат, турабы? Ошол масканы сатыш үчүн ушундай кылып атышат. Мүлкүн кайдан билесиңер? Жанагы хуролду алгыла деп атат, үйүңөргө сеп келип атат. Балким ошону өтүш үчүн ошондой кылып атышат. Кайдан билесиңер, турабы?